Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланганы үчүн Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгү коррупция менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Next TV'ге улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. 2018 жылдын 29 майында Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тергеп жаткан кылмыш ишинин алкагында мурунку премьер-министр Сапар Исаковго Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгү боюнча айып тагылып, эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы каралды. Такталган боюнча ал 2013 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси кызматында туруп, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалынан пайдаланып, адамдардын бир тобу менен алдын ала белгиленген иш-аракеттерди кылуу аркылуу подрядчикти тандоо сынагында чет элдик компаниянын кызыкчылыктарын колдогон. Жыйынтыгында мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарга ири көлөмдөгү чыгымдар келтирилген. Тергөө уланып жатат. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн саат 2-де сурак бериш үчүн УКМКга келген. Ал буга чейин Бишкек жебин оңдоп түзөө иштерине байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары 14 майда жана 26 апрелде атайын кызматка сурак берип чыккан. Вы, наверное, написали в новостях, да? Да. Написали, да? Да, предъявлено обвинение. Вот. Я пока, честно говоря, вот после того, как предъявили обвинение и вручили постановление, еще даже толком не успел прочитать, но ну что я скажу? Слушайте, это моим возмущением нет предела, понимаете? Изначально, значит, готовили, значит, топтали имя Исакова в соцсетях, в СМИ, как я говорил в самом начале, перед тем, как заходить. Салмас. Рахмат. И, значит, в итоге, ну, они как бы создают, получается, такой антураж вокруг человека и делают из него уголовника, да? Я извиняюсь, конечно, но это... Может быть, эмоции у меня, но, конечно, сейчас мы с адвокатами будем очень тесно работать, будем доказывать свою невиновность, но я скажу, что это полный беспредел, полный беспредел. Я в шоке от всего, то, что сейчас происходит. Вот сообщалось, что вы 18 раз встречались с представителем компании TBA, она известна как Майя. Вот с какой целью проводились переговоры? Это неправда. Это неправда. С представителями компании TBA я никогда не встречался. Я встречался с официальными представителями посольства Китая и торгового представительства. Спасибо. Спасибо.